Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн бизде обзордо Санат ТЛФ 2016 жылкы 5-айдагы машинабыз бар. Машинанын эки деталынан азыр биз карап чыктык. Эки деталынан освежённый краска чыкты, көп эмес. 200гө жетпейт. Калган деталдардын баардыгы тең родной, таза чыгып атат. Машинанын абалы өтө жакшы. Бамперлеринде бир аз гана мындай кырылган жерлери бар. Улар болсо полировка менен кете турган нерселер. Дөңгөлөктөрү жакшы, балондорунда дагы бордюр жеген жерлери жок. Машина такси кызматында болгон. Кузовунда көзгө көрүнө турган кырылган, чийилген жерлери жок. Могу жерлеринде гана бир аз полировка кете турган нерселери бар. А так такыр иши жок. Ушул эки деталында гана освежённый краскасы бар. Калган деталлардын баардыгы тең. Өзүнүкү ошондой туугандар. Машинанын состояниясы өтө жакшы экен. Мынакей могу жерин көрдүңүздөрбү? Ушул деталь бир жерге тийген, бирок фарага тийген эмес. Өйдөрөөк бир жерге тийген дагы, ушуну красетип койгон. Ошондой туугандар. Машинанын абалы өтө жакшы. 5-ай болгонуна карабастан Кыргызстанга киргизсе болот. Дагы 6 ай 7 ай убакыт бар. Ошол убакытта киргизе алса болот, Кудай буйрса. Машинанын артынан баштап көрө берели. Бул жагы полностью өзүнүн родной герметиктеринде, заклепкаларында. Бул жагы деле ошондой. Жөн гана сыртынан освежённый краска берген. Багажнын аркасына удар болгон эмес. Полностью өзүнүн родной герметиктери, запаска бар, домкрат бар, Кудай буйрса. Ошондой, мынакей газовый оборудование. Кудай буйрса. Ушундай. Иншаллах. Жакшы машина экен. LED стоптору менен. Салонуна өтсөк, салону арткы диванын полностью мурдагы хозяйыны чехол менен колдонгон экен. Демек таза деп билсек болот. Айрылган, жыртылган жерлери жок. Ичи таза, потолоктору дагы өтө таза. Ушундай туугандар. Мынакей машина 16-жылкы 5-ай 26-күн. Мынакей туугандар. Машинанын ичи состояниясын көрсөтө кетели. Бул жактары полностью таза. Айрылган, жыртылган жерлери жок. Могу жерлеринде гана эки жеринде саморез менен тешкен жери бар экен, бирок муну деле алмаштырып койсо болот. 30-40 миң вон болот ашып кетсе. Ошондой бул жерге монитор коюп койсо болот. Самый главный үстүндө эч кандай айрылган, жыртылган, тешилген жерлери жок. Ушуларды алмаштырып коюш кыйыныраак болот. Мына булар жөн гана самоклейка. Чечип алып койсо болот. Таза машина. Кудай буйрса. Печкасы иштейт. Радиосы иштейт. Радиосы иштейт, мультируль иштейт. Пробеги 450 миң. Ушундай туугандар. Машина состояниясы өтө жакшы. Капот астын көрүп кетели. Ушул жерден дароо. Дверной панелдери таза, машинанын абалы өтө жакшы экен. Мынакей туугандар. Лонжерондору таза, чашка целый. Бул жак чечилген эмес, капот чечилген эмес. Бул жак лонжерону таза, целый. Подушкасы целый. Чашка ачылган эмес. Капот чечилген эмес. Крылосу да чечилген эмес. Полностью родной. Мотордо лишний звук жок. Май аккан жерлери жок. Полностью мотору кургак, таза. Машина жакшы каралып пайдаланган машина экен. Кудай буйрса. Өтө жакшы вариант.
Бул жакта эшиктеринде дверной панельдерин көрсөтпөйм. Эки дверной панельдери полностью таза машина. Айрылган жыртылган жерлери жок. Мынакей аркасында дагы ушундай. Ушундай. Азыр өзүнчө видео менен машинанын краскасын текшерип беребиз, иншалла.